Биз үчүн бир шанс. Мына Идрис Акын Кыргыз элине белгилүү, жалпы Орто Азияга, мусулман дүйнөсүнө таанымал инсан бүгүн биздин үйүбүздө конокто. Кудай буюрса, биз ушул шансты колдонойлу деп, Кудай кааласа, Идрис Акындын чыгармачылык жолу, кыргыз өнөрү, ошо акындык өнөрү, комузчулук жөнүндө кичине пикирлерин тасмага тартып, анан өзүбүздүн аудитория менен бөлүшөлү деп отурабыз. Мына Жездем Лейлек Черкесинен келип отурат. Салам барыңыздарга. Мына бир насип экен. Кош келипсиз. Кубанычтабыз. Чоң рахмат. Дасторкон четиндеги баарлашуу. Ашаралы Айталиев акын устатыбыз, чоң атабыздын айткан сөзү бар. Акындардын мектеби дасторкондун бир чети деп айткан. Тагыраагы Төкмө акындын атайын бир университети жок, мектеби жок. Алардын мектеби ушул дасторкон четинде аксакалдарды, аталарды маегин угуп отурган жерде 4 кишиби, 400 кишиби ошолорго ырдап отуруп, ана ошол жерде такшалат деп айткан. Мындан улам ошогон жаман акынды да жакшы акындардын катарына кошуп, дасторкон четине чакырып, мондай маекке тартып атканыңыздарга чоң рахмат. Анан негизи мен бул акындык өнөр кээ бирлер келип мага комуз үйрөт деп калган кезде ошол өксүгүм ушул. Анткени мен комузду, кымызды, жылкыны, жайлоону телевизордон гана көрүп чоңойгон, Өзбекстанда мектеп бүтүргөн этно кыргыздардын бирмин. Окуу жайды мектепти бүткөндөн кийин анан университетке окуганы 2003-жылы Ош шаарына Кыргыз Өзбек университетине англис тил бөлүмүнө мугалимдик кесипке окууга тапшырдым. Мына ошол окуп жүргөн учурда акындарды жанынан ушул Ош шаарында айтыш болуп калган кезде драм театрда көрдүм сахнада. Аларга чейин мен бала кезде мектепте окуп жүргөн кезде калем алып ыр жазып жүрчүмүн. Мына ошол ыр жазып жүргөн учурда самаспы жастар. Мына ошол калем алып ыр жазып жүргөн учурда акындыктан демек азын-олак болсо да кабары болгон инсан, тагыраагы жазма акын катары төкмө акындарга кайсы бир деңгээлде жакындыгым болуптур. Анан сахнада ырдап аткан акындарды карап, мен ылдыйда карап отурам, алар төгүп ырдап баштады. Анан ырдап атканда мен кийинки уйкачтыктарды ойлонуп издеп отурдум. Кайсы уйкачты айтат? Амансыңарбың агайын, мен саламдашып алайын. Андан кийин токтобой канаң алдын өгөздөй барайын. Мен ушуларды айтса керек, алайын деди, калайын, барайын, салайын. Ошолорду айтса керек деп отурсам, ошолорду айтып атат. Анан мен ойлоп калдым, демек жазма акын менен төкмө акындын окшош жагы бар экен да. Мен бо калем кагаз алып ыр жазат экенмин. Булар жазып отурбай эле шыртып өткөн. Неге мен кыйналайын да кагаз алып жазайын? Кой, мен жазбайм. Мен ушуларга окшош болушум керек. Деп анан ойлонуп кыялданып жүрдүм. 2008 окууну бүтүрдүм. Университетти бүткөндөн кийин ошол бир журналист болуп иштеп жүрдүм. Журналистиканын айлыгы менен үй бүлө бага албашымды көрүп, анан Бишкекти көздөй кеттим. Бишкекке барып, Бишкектен жумуш таап, негизги максатым Жеңишбек Жумакадыр устатымдын издеп баруу болду. Ошол кишини издеп бардым. Барып анан үйүнө кирдим. Кадимки сиздин жаныңызга кирип, үйүңүзгө кирип баарлашып отургандай а кишинин да үйүнө кирдим. Анан жумуштан бошогондо а кишиге барып кеп кеңешин, баягы мен арзуу кыялымдагы инсанды жанынан тиктеп отуруштун өзү мен үчүн чоң сабак болчу. Анан ал кишини мен баба дедим. Аялын да анне дедим. Анне, баба деп эркеледим. Чоң баласындай үйүнө бат-баттан барып жүрөм. Барып келгенимди пайдаланып, мугалим экенимди билип, устатымда кыздарыма англисче үйрөт деп койчу. Анан улам барганда кыздарына англисче үйрөтүп тапшырма берип коюп кайра келем. Анан үйүнө анча-мынча эми нарындык го. Мен аштым деп берип коем. Анан ашым жакшы көрөт, абай. Келинчегине анне деп менде ушундай бир сүйүү болду. Өнөрдүн артында ошол кишиге сүйүү болду. Ата-энемди кандай сыйласам, кандай сүйсөм, ата-энемден кандай сүрдөнүп, кээде сескенип турсам, а кишиден да ошондой. Анан сөз баштаса, жетиктесе, көзү менен караса, эмнени айтты экен деп сөзүн айта электе түшүнүп, чуркап, элпектенип, ошонун төшөк сала коюп, чарчап келдиңизге бутуңузду калап берейинби дейм. Чайын ичип аткан болсо, кешигин карап отурам, ашып калса, чуркап барып өзүм ичип коем.
ушундай бир деңгээлде класс болду, акындыкка сүйүү болду. Кээде аннеме барам да аялына, анне бабамдын кийбей койгон батпай калган кийимдерин мага бериңчи дейм. Эски уксу кийимдерди мен кийип алам. Ушунчалык деңгээлде менде устатка болгон урмат, сүйүү болду. Балким ошол устаттын батасы менен мына төкмакын болуп такшалып чыгып келе калдык. Анан ушул 2014 ошол экөөбүздүн ортобуздагы байланыш 1 жылдай болуп калды тилекке каршы. Анан жумуш таап кетишке туура келди. Анткени бойдок жигитсиң, таш турсаң талкан чыгара турган учурда 4 сом акча таба албай жөн эле жүрүштүк. Бул өзүңө да намысыңа жатпайт. Ошол учурда эми үйлөнө турган кез келди. Тыйын табышың керек. Тенең сени окутучу эме үйлөп да коюш керек. Бунусу менен болбойт, иштейм. Анан 2009 Ош шаарына иштегени келдим. Кесибим боюнча аңчы тил мугалим болуп, Оштогу Черемушкадагы лицей бар. Ошол жерге мугалим болуп иштеп келдим. Сизди дагы Турмунбай агай, сиз дагы ошол 2009-жылы Ош шаарына келген кезде жаныңыздан таанып, ошондон бери сиз менен да каттуу мамилемди үзбөй устат катары кармап жүрдүм. Андан бери келген кезде ошол 2014-жылга чейин мугалим болуп иштеп жүрүп, анан Ош шаарында айтыш болот деп жаңылыкты угуп калдык. Жана көкүрөктө көксөп жүргөн, арзуу кылып жүргөн айтыш Ош шаарында болот. Мага түшкөн вазифа Бишкектен келген акындарды аэропорттон тосуп алып, ошол лицейдин жатаканасына жайгаштырып, ошолордун тамак аш жатаканасы сервис кызматтарын жасап, эртеси драмтеатрга алып барыш керек. Менен мугалим катары өзүмө түшкөн вазифаны маршруткаларды алып бардым, акындарды алып келдим, жайгаштырдым, жаткырдым. Баардыгы жаткандан кийин колумда эстебес Турсун Алиевдин бир китеби бар болчу. Сырты жашыл бир китеп. Ошону жоготуп алганына жаман өкүнөм. Эч жерден таппадым, эски китеп болчу. Анан түнү менен тиги акындардын баарын жаткызып, түнү менен ошо эстебес Турсун китебин окуп, жаттап чыктым анан. Акындыктын кайрыгын гана эптеп чулдурап үйрөнүп алдым дагы. Анан өмүрүмдө биринчи жолу айтыш 2014-жылы ошол акындарды эртеси сахнага алып барып, баардыгын тизмеге жаздыртып атып, эң аягында 31-чиге мен да жазып кое бергилечи деп жаздырып койдум. Карасаңыз. Ошо менен айтыш башталды. Анан ойлогон оюң, максатың, кыялыңа Кудай Таала аракет кылсаң берекет менен берет экен. Арзуумда ушул аалы акындар менен, Элмирбек Жеңишбек акындар менен чоң айтышта, чоң сахнада айтсам экен деген максат болду. Ошентип чоң арзуум дегенде биринчи жолу айтышка чыгышым эле финалда ошол аалы акын менен чыгып калдым. Анан гран-при баш байге аалы акынга өтүп кетти. Мен бир упай кем болуп калдым. Жеңишбек устатыбыз менен экөөбүздүн упайыбыз бир болуп калды. Эми экөөңөр биринчи орунга айтышасыңар деди. Анан кайра устатым экөөбүз чыкканда Жеңишбек устат сен башта деди. Эмне кылдым мен? Зал толо эл. Кездеги айтыш такыр башка болчу. Анан эмне кылдым? Дегенде эле ырдап, ырда деди устатым. Шакирти кантип укпасын. Ырдайынчы жакшылап. Бирок мен устаттан байге тартышкандан көрө өлгөнүм эле жакшыраак. Мен ушул жерде токтоюн. Байгени берем устатка, мен кийинки кезекти жоктоюн деп анан. Мен кийинкиге ыраазымын. Деп 2 сап менен токтоттум да айтышпай ордунан туруп кеттим. Мен устат менен байге талашпайм. Устатым алсын, мен экинчи орунга ыраазымын деди. Дегенде анан эл дуу чаап, кол чаап анан ошол жерде Рахматулла Козкеев. Эжеке, шакиртиң ыраазы болуп айтышты токтотту. Андай болсо биз да ыраазыбыз калыстар. Сен анда жөн чыгып кетпе да шакиртиңе бата берип чыгып кет деди. Анан жекем ошол жерде анан комузун алып бата берди. Мен болсо ушинтип койдум, отурдум. Анан ошентип анан биринчи айтыш, биринчи орун устатымдын батасы менен жыйынтыкталды. Кудайга шүгүр, адан бери көздөй 8 жыл, 7 жыл айтышта жүрдүм. 7-8 жыл аралыгында гана айтышта жүргөн менен, бирок ошол 1-7-8 аралыктагы акындардын катарынан сап башынан ылдый түшпөдүк. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Дегеним ушул ийгиликке жетүүнүн бирден бир сыры устатты сыйлоо, устаттын батасын алуу, устаттын көргөзгөн, чийип берген жолу менен жүрүүдө деп да жатам, айтам. Бүгүнкү шакирттер устатты сыйлоо темасында алда канча артка баратабыз. Себеби өткөндө бир журналист мага суроо берет.
Идрис шакирттериң барбы деп. Анан мен уялдым, тартындым. Тагыраагы жарамды тырмап, картаңын алып кайра туз сепкендей суроо берди мага. Анан мен айттым, шакирттерим жок, бирок устатым бар деп. Берген суроосуна кайрылы устатым менен мактанып чыгып кеттим. Шакирттерим жок дегеним себеби ушул окуя. Бир учурлар устат шакирт маселесинде шакирттер устатын сыйлап, daarатына суу куюп бергенге ысык суу таппай, же кыштын бороондуу күнүндө отун таппай, эмне кыларын билбей чөгүндөгү сууну денеси менен кучактап, дененин табы менен жылытып, таң атканда устатынын колуна daarатка суу куюп берген устат шакирттеги урмат сый бар эле. Мен тарбиялап өстүргөн шакирттерим да сахнага чыгып, башка акындарды устат деп оозуна алып, башка акындарды устат деп экранга жастырып ырдаганда жан дүйнөм бир оңкурулуп, бир топ жарадар болуп кыйналып жүрдүм. Анан айттым, демек мен өзүм муну менен шакиртим деп айтканым менен, алар мени устатым деп далилдеп эл оозуна айтпагандан кийин жөн эле сүйлөгөн болуп калат экенмин. Бир топ кайгырдым, канатыман кайрылдым, учуру келгенде ыйладым, бостодум. Бирок ошо күн бүгүн демек шакиртим деп канча адам мага келип шакирт болоюн десе да, бирөөсүн шакиртим деп айткандан уялам, тартынам. Бирок өздөрү мени устатым деп урматтаса, батамды берип, желкесинен таптап, азаматсың деп айтып кете берем. Ушул маселеде мен көп кыйналган учурум болду. Мындан улам мен урматтуу көрөрман, устат шакирт маселесинде кылдат болгула, батасын алгыла, өсөм, өнөм, ийгиликке жетем десеңер, устатыңды ата энеңден улуу сыйла дейбиз, бирок колубуздан келбейт. Жок дегенде ата энеңче сыйла деп айтар элем. Ата энеңче сыйла деп айтар элем. Ал эми биздин устаттар бактыбызга аман болсун. Бүгүнкү жаштар Ибн Синанын китебин окуп бүтүрүп эле мен доктор болдум деп бычакталып элди операция кылганга киришип кеттик. Андай эмес. Китебинен 70 окусаң да операция кыла албайсың. Качан кыласың? Качан бир доктордун жанында жетелешип, жүрүп, көзүн көрүп, каныгып, бышып, жетилесин, анан доктор болосуң. Ага чейин боло албайсың. Дал ошондой эле бүгүн 4 сабырды уйкаштырып, төгө алса, сүйлөй алса, а болду мен тамада экенмин, а болду мен төкмак экенмин деп өздөрү акынмын же башкамын деп баа берип, ат берип, ысым менен сахнага жамакчылап чыгып кеткендер толтура болуп кетип атабыз. Бирок бирөөсү да устат көрбөй атат. Мына ошондуктан кайсы тармак болбосун устат көрсүн деп айтар элем. Бир, устаттын батасын алсын. Ошол эле учурда төкмакындарга да кайрыларым ушул устат тутуу маселесинде биз өзүбүзгө бир гана акынды устат кармайт экенбиз. Жок. Төкмакындан гана устат кармабай, тескерисинче, мисалы үчүн мен журналистика жаатында сизге окшогон агалардын устат кармайм. Мугалимдик кесипти устат кармайм. Булардын башкаларым бар. Электро тармагында аларды устат кармайм. Экономика тармагында, базар тармагында, бизнес тармагында, бүттүн сферада, медицина тармагында, бардык сферада, миграцияда башка устаттарым бар. Ар бири менен устаттарым бар. Ар биринин кеңешин угам. Айрыкча бир айтышка чыгардан мурда бир канча китеп окуп, анан чыгасың сахнага. Ошол эле учурда бир канча сферада устаттардын ар биринин кеңешин алып, бүгүнкү заман көйгөйү эмне? Бу кечте келечек эмне болот? Мунун баарын карап, анан акыл калчап, жан дүйнөңдү ушундай илим, билим, маалымат менен толтуруп, анан кийин сахнага чыгасың. Эми мен деле 5 жыл болуп кетти сахнага чыга элегиме, айтышты сагынасың албетте. Бирок дегеним төкмакындар бир эле акындан устат кармап, ошонун гана сөзү менен чек араланып байланып калбасын деп айтар элем. Бардык тармакта устат кармагыла. Керек болсо багбандан устатың болсун. Керек болсо көчө сыпырган кишиден устатың болсун. Керек болсо араба түрткөн кишиден устатың болсун. Керек болсо жөн гана көмүр каскан кенчиден устатың болсун, болбосо көмүр жаккан качегардан устатың болсун. Айтор, бардык тармактан устатың болсун деп айтар элем. Достор, аке, уктуңар, бул сөз акындар үчүн гана кеңеш эмес, жалпы эле өнөм, өсөм деген, жашоодо бир из калтырам деген инсандар үчүн кулагыбызга күмүш сырга эң сонун сөздөр болду. Азыр шам намазына убакыт кирип атат. Мына менин алдымда Өскөнбай агай техник илимдеринин доктор, кандидаты, кудай кааласа доктор да болосуз. Отурат, биз
Ыдырыс акынды кудай кааласа бүгүн казабыз, биз менен болуңуздар. Экинчи бөлүктө ушу чыгармачылыкта тапкан достору, кесиптештери, анан мындайча айтканда ийгилиги жана жүрөгүнө өйгөн өксүктөр жөнүндө да кеп кылабыз. Биз менен калыңыздар.